Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Барыбызга белгилүү, элибиздин ичинде байыркыдан бери эле аялдарга болгон сый урмат, аялдарга болгон ызат жана аялдын орду биздин кыргыз коомчулугунда, деги эле көчмөн коомчулугунда жогору бааланып келген. Ошонун катарында бүгүн биз сиздерге кыргыздардын ичинде аялдарды кандай кадырлаган, кастарлаган жана аялдар кандай түрлөргө бөлүнөт, ушул тууралуу сиздерге маалымат жеткизебиз. Бул маалымат биздин белгилүү куудулубуз жана философубуз Куйручуктун маалыматынан алынды. Анда ушул Куйручук атабыз аялдарды кандай түрлөргө бөлгөндүгү жөнүндө сиздерге маалымат кызык болсо, алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Анда маалыматты сиздерге жеткизүүнүн аракетин көрөлү. Анда баштадык. Куйручуктун аял заты тууралуу айткандары. Аял эне, аял жашоо башаты, аял үйдүн куту, ырыскынын шам чырагы. Уул жаман болсо муун кетет, аял жаман болсо конок кетет. Аял затын илгеркилер жалпы жонунан 12 түргө бөлгөн. Бул тууралуу Байзак ажыдан укканым бар. Эмесе мен дагы кеп салып берейин. Силер дагы айта жүргүлө, бизден кийинкилер да билип алышсын муну деп кайран Куйручук айткан экен. Алтын согунчок жез шыргый аялдар. Аял затынын эң мыктысы. Көрк келбетин шыңга боюн жез шыргыйга теңеп, кадырлап барктап ызат кылышкан. Ак уул кызыл кыздын энеси болгондугу алтын согончок деп бааланган. Илгери элегеси ордо үйгө башы ача аземдүү жез баккан тиреп койгон. Аны менен ак ордонун түндүгүн көтөргөн. Мунусунда да купуя маани бар. Жез шыргый үйгө көрк берип турган. Демек, мыкты аял жез шыргыйда үйгө көрктү, үйүңдүн тиреги болот дешкени туура. Аркар эмчек акылгөй тараз. Бала бакырлуу болсо дагы келишимдүү тараз бою келин сыны кетпейт. Керилген сымбатынан жазбайт. Ошондон улам мындай аялды кайберендин ыйыгы аркарга теңеген. Алла Таала зайып затына бөлгөн акыл эске да ашыгыраак эгедер болгондон улам акылгөй атанган. Адеби адам баласына жагат. Элге, ага тууганга мамилеси дайыма адамгерчиликтүү. Үчүнчү аялдын түрү ак көрпө жайыл. Жүрүм туруму айыпсыз, ала жипти аттабайт. Баш кошкон эрин абыдан кадырлайт. Күйөөсүн күкүктүн баласындай багат. Өзү оор басырыктуу, келбеттүү келет. Ата салтын, каада, үрп-адаттарды жакшы билет. Үйүнө кадыр барктуу коноктор көп келет. Эри дайыма зайыбы менен акылдашып иш кылат. Ошондуктан эринин ар дайым иши алга жылат. Төртүнчү аялдын түрү ак жолук делбир. Ашкере чырайлуу сулуу, жарык маңдайы, жаңырган айдай каштары, узун кирпиктүү бото көздөрү, кырдач мурду, ак жуумал жүзү, кызыл гүл эриндери, койгой мойну бири-бирине төп келет. Төгүлгөн узун чачы, кыргый куш мүчөсү сымбатын ого эле арттырып турат. Келбетинен кемитке таппайсың. Кийинкиси жайыл дасторкон аял. Кол ачык, пейили кенен, бардар, ушунусу менен элге жагат. Казаны оттон түшпөйт. Дасторкону дайыма жайылуу, аш тамагы жайнап турганы турган. Кийинки аялдын түрү жабылуу кара инген. Көп сүйлөбөйт, кишиге катуу айтпайт. Арбын убактысын үй тиричилиги менен алып урушуп өткөрөт. Бала бакыралуу, карапайым келет. Текебер, кесир дегенди билбейт. Элге да, эрге да бирдей мамиледе болот. Эрдин табылгасына көтөрүлбөйт. Бар болсо мактанбайт, жок болсо чүнчүбөйт. Кийинкиси баш койкоң аял. Койкоңдоп эл бийлөөгө катышат. Өңдүү түстүү келет. Тил табышып сүйлөшө билгенге кыйын. Кыял жорого, жүрүм туруму эркек мүнөздүү. Эрин да, үй бүлөсүн да теске салып башкарат. Кийинкиси дүнүйөкой тоту. Табылганын зайымы. Илгеркилер чүпүрөк зайып да дешкен. Эски ускул керексиз чүпүрөк сапыракты дүнүйө көрөт. Аларды көзү кыйбайт. Ал эми табылганын зайыбы дегени эрдин колунан бак дөлөт тайса жүдөп калат. Бирде жигит дөө минет, бирде жигит жөө жүрөт деген.
ошол төө мингендин гана зайыбы жөө жүргөнгө жүк болот. Кийинкиси дүр кабак чабдар, дайыма кабагы бүркө, урушка жакын, дитине бирдеме жакпаса ит атайы тутулуп, кайрын чайыр кылат. Эрдин да бала бакыраныш да сазайын берет. Кыялыңа өз атаң, тууган энең да чыдабаса деп айтайын десең, ак уул кызыл кызды төрөп койгон. Уул кызы чоңоюп, энесин койдегиче кайрадан эрди карып кылат. Ай чырайлуу, ача тил аял. Аллах Таала ага чырайды аябай берген. Бирок кемиткесин тилинен чыгарып, акылын бас кылган. Колунан түзүк иш да аш да келбейт. Тилинин зары кара чаар жыландын тилин калпы кесип, желимдеп алгандай эле бар. Тууган туушканга, көңүлү кош коңшу колуңдорго